Саламатсыздар, урматтуу масломат каражат өкүлдөрү, урматтуу кесиптештер. Биздин министрлик чындыгында абдан көп тармактуу, абдан эң чоң министрлик деп айтсак болот. Анын ичинен ушул жаштар саясаты багыты, ар бир багытта, ар бир тармакта жалпы капсаган ушундай бир тармак деп айтабыз да. Себеби жаштар спортто дагы, маданиятта дагы, маалыматта дагы, туризмде да баардык жакта бар, экономикада дагы бар. Ошондуктан комплекстүү жумуштарды, системдик жумуштарды жүргүзүү бул негизги биздин миссиябыз, негизги милдетибиз болуп эсептелинет. Мына жалпы жаштар саясаты менен жаштар багытында иш алып барган биздин абдан көп уюмдар бар, ошол эле эл аралык уюмдар бар, башка мекемелер бар. Мына ушул ар бири өз багытта, өздөрүнүн багытына, мандатына жараша жумушту жүргүзбөш үчүн биз мамлекет тарабынан бирдиктүү бир координацияны жүргүзөлү, бирдиктүү жумуштарды жүргүзөлү деген максатта биз координациялык кеңештерди түзгөнбүз. Бул эл аралык уюмдардын башын бириктирген жаштар саясаты боюнча эл аралык уюмдардын координациялык кеңеши, учурда 19 уюм тыгыз иш алып барып жатат. Бул мезгилге чейин ар бир уюм өзүнүн мандатына жараша иш чаралар сунуштаса, мына былтыркы жылдан баштап биз өзүбүздүн приоритеттүү жумуштарыбызды алдын ала көрсөтүп, айтып, багыт бере турган позицияга өттүк. Ошол эле ошондой эле координациялык кеңеш жаштар уюмдарынын алкагында түзүлдү. Учурда аны толуктоо бекемдөө иштери жүрүп жатат. Ушундай эле ишти биз жогорку окуу жайлар менен азыр учурда баштап жатабыз. Жаштар иштери боюнча кеңеши бул ар бир министрликте, жогоруда айтып кеткендей, ар бир министрлик жаштар саясаты боюнча жумушту жүргүзүш керек. Мына ошонун алкагында биз өкмөттүн токтому менен бекитилген жаштар иштери боюнча кеңешти бул жыл дагы министрлердин орун басарларынын деңгээлинде чогултуп, бул жалпысынан координациялык жумуштар боюнча. Экинчиден биз жаштар саясатындагы болгон кыймыл аракеттерди бир платформанын астында кыймылдаталы, бир платформа менен жүрсүн деген максатта келечек платформасын түздүк. Бул деген азыркы учурда биздеги кайсыл тармакта жумуш болбосун, биз бир платформа, бир түздүктүн астында иштейли деген максатта ишти жүргүздүк. Мына бул мезгилге чейин массалык спортту жайылтуу максатында мына футбол оюну ар бир 3 ай сайын ар бир облустта өтө тургандай бул Бишкек шаарында ар бир кесипти жана ардактуу деген багытта биз футбол оюнун өткөрдүк. Андан кийин туура кесип кепилдиги деген биз Кыргызстан боюнча окууну бүтүп жаткан окуучулар үчүн жанагы профориентациялык жумуштарды жүргүзгөн иш чараны жүргүздүк. Мына өзүңөр билесиздер, биздин учурдагы биздин кылып аткан иштердин бирдигинде бирден бир каржы маселесине такалган учурларда көптөн көп кезигет. Бирок ошол учурда мамлекет катары биз мамлекет менен коомдук жаранды, коомду биргеликте эл шаркап иш алып баруу системасын түзүү бул абдан керектүү деп биз таптык. Мына келечек платформасы ушул багытта иш алып барат. Бул платформанын алкагында бир гана мамлекеттин атынан жумуштар эмес, жалпы жеке коомдагы жүргүзүп аткан жумуштарын биз көмөк көрсөтүп, жардам берип, мамлекеттик административдик колдоолорду көрсөтүп, мына ушул долбоорду кыймылдатып жатабыз. Мунун алкагында жаш ишкерлерди колдоо боюнча Энактыс уюмунун алкагында жаш ишкерлер республикалык кубогун өткөрдүк. Кыргызстан боюнча Баткен облусун колдоо максатында Баткен облусунда жаштардын лагерлерин өткөрдүк. Бул жалпы келечек платформасынын алкагындагы иш аракеттер. Андан сырткары ушул өкмөттүн биздин министрлик кабинетинин токтомдору менен бекитилген иш чаралардан бар. Булар сыйлык ушул былтыркы декабрь айында Чыңгыз Айтматов атындагы мамлекеттик жаштар сыйлыгын өткөрдүк. 12 номинация боюнча. Бул 2 жылда бир жолу өтчү иш чара. Ошол эле учурда коллегиалдуу конгресс, жаштар конгресси деген 2 жылда бир өтчү иш чарабыз бар. Бул жерде жаштар өздөрүнүн сунуштарын, пикирлерин бизге мамлекеттик мекемелерге берип, мына ошонун алкагында чогултуп, ошо 1 жылдык, 2 жылдык иш пландарыбызга киргизебиз. Бул иш чараны биз ноябрь айында өткөргөнбүз. Президенттин Жашыл Мурас компаниясы мунун алкагында Кыргызстан боюнча жердин балдары жаштар демилгесин колдоп, 7 дубанда бак көчөттөрдү отургузуу акциясын ийгиликтүү ишке ашырдык. Биздеги жаштар багыты боюнча эң чоң эл аралык бул жылы чоң иш чара болуп өттү. Өздөрү билгендер, ЭЭПтин Кыргызстандагы иш чарасынын алкагында жаштар форумун өткөрдүк. Ал эми президенттин сунушу менен Кыргызстанда биринчи жолу ЭЭП жана СНГ КМШ өлкөлөрүнүн
Gelecek forumun Kırgızstanda birinci жолу өткөрүү демилгеси көтөрүлгөн. Мына ошол Ысыкөл облусунда 300дөн ашык жаш лидерлер, мамлекеттик ишмерлер жана ар бир багыттын өкүлдөрү болгон биз инсандар менен 9 өлкөнүн катышуусунда өткөрдүк. Анан эң акыркысы мына бир жума бою чоңдорду окутуу ассоциациясы менен биргеликте бул IT багыты, билим багыты жана массалык спорт багыты, кулинария, кол өнүгүү бул бир жумалык келечек платформа алкагында билим жумалыгы деп эң аягында өткөрдүк. Акырында мына бизден ченемдик укуктук актыларыбыз да бар. Ошолордун эң маанилүүсүнүн бирөөсүн айтып кетейин. Бул жаштар саясат, жаштар жөнүндө мыйзамга биз инвентаризациянын алкагында кайрадан иштеп чыгылсын дегенде тыянакка келип, учурда жаңы мыйзам иштеп чыкты. Мына ошол мыйзамды кечээ күнү жогорку кеңеште биринчи окуудан өткөрдүк. Бул мыйзамдын өзгөчөлүгү учурдагы реалияга карата. Мына пандемиядан кийинки жаштардын багыттары өзгөрүп кетти, приоритеттери өзгөрүп кетти. Мына ошол багыттарга аныкталган, багытталган биздин пункттарды киргиздик. Ошолордун өзгөчөлүктөрдү ар бир жаш ишкерликтерди колдоо, мисалы жумуш менен камсыздоо маселе, цифровизация маселе, ыктыярчылык багыттар. Мына аймактар менен тыгыз иш алып баруу, мына ушул пункттардын баары тең жаңы мыйзамдын ичине кирди. Депутаттар тарабынан жактырылды, биринчи окуудан өттү. Буюрса, жакын арада ушул экинчи окууга даярдап жатабыз. Жалпысынан жумуштарыбыз ушундай.